Мен Урбанов Жамшит, жөнөкөй активистмин. Жана Жогорку Кеңеш депутаты Тазабек Икрамовдун жардамынан ары тазалыкты сактоого, трассаларга же башка жерлерге аялдар эмес, эркектер чыгып, эркектер өздөрү тазалайт. Кайрылуу кылышты. Саламаттыкты сактоо кызматкерлери көбүнчө аялдар тазалайт экен. Бул жери чыгып, шыпырып, анан ар түрдүү шина, бакылашкалар көбөйүп кетип, чоң машиналарга ушулар алат экен. Бул сунуш берген жана ушуну жолго коем деген Сузак рай администрациясынын башчысы Аким мырза Баратбек Жалаловичке дагы мен өзүмдүн ыраазычылыгымды айтам. Мен Урбанов Жамшит, Урбанов ТВ'да дагы бир жолу сиздер менен биргемин. Көрүп Ассаламу алейкум достор, саламатсыздарбы, тынчсыңарбы? Эсен аман, жакшы маанайларда жакшы жүрөсүңөрбү? Достор, мен Урбанов Жамшит, Урбанов ТВ'да дагы бир жолу сиздер менен биргемин. Көрүп турганымдан аябай кубанычтамын. Достор, бүгүнкү тема өзгөчө тема. Бул дагы көптөн бери эле элдер кайрылуу жасап, ушул теманы козгоп, алып чыгууну, элдик талкууга алып чыгууну кайрылып сурап келишет. Бул таштандылар темасы. Достор, жаз келип, мына мен азыр турган жер Сузак адырлары. Топрак бел, Бешкепе участкасы. Ош Бишкек жолундамын. Достор, мынандай трассада ар түрдүү таштандылар болот. Мына көрүп атасыңар. Мен Европада 3-4 жыл мурда саякатка кызмат сапары менен баргамда, ушул жерде жөн эле машинада кетип атып, жөнөкөй эле баягындай пластик стаканды таштайм дегенде бизден көчүп барган, эмигрант болуп көчүп барган бир киши токтотуп калган. Токто, бул жакшы нерсе эмес. Бул нерсе бизде $700 төлөйбүз. Сен таштаба деген. Мен рефлексный түрдө таштап эле мындай жөнөкөй эле көңүл бурбай эле таштайын деген ойдо кеткенмин, бирок ал мени токтотуп калган. Анан биз ажайып го деп мындай таң калганбыз да. Анан аларда ушундай маданият болуп калган экен. Таштабай мындай өзүнчө керектүү жерлерге алып барып таштоону үйрөнүшкен экен. Бизде болсо мынандай жөн эле таштап кете беребиз. Ар түрдүү жерде ар түрдүү таштандылар бар. Анан бул таштандыларды тазалоо бир эле Сузак рай администрациясынын иши же болбосо Сузак айыл өкмөтүнүн иши, милдети болбош керек. Ошого карабастан жыл сайын, жума сайын Сузак айыл өкмөтү жана Сузак рай администрациясы ушул таштандыларды ишембилик кылып жума сайын тазалап келет. Жана ар түрдүү бюджеттик ишканалар ушуга чыгарылып, ушундай иштеп ушул жерлерди тазалайт, достор. Биз ага көңүл деле бурбайбыз. Бизде ушул жамааттык иштерди жасаган таасири көп жерлер бар. Булар ошо мечиттер, ар түрдүү имамдар, ушундай жамааттар дагы ушул ишке көңүл буруп, жума сайын же болсо дааваттарда ар түрдүү жерде ушундай трассаларды, жамааттык жайларды тазалаганга бир даават жүргүзсөтө, анан ушуга демилге көтөрүп, бардыгыбыз бир болуп ушул таштандыларды тазалоого чыксак, достор. Болосо бул жерди жакында эле мага кайрылуу кылышты. Саламаттыкты сактоо кызматкерлери көбүнчө аялдар тазалайт экен. Бул жери чыгып, шыпырып, анан ар түрдүү шина, бакылашкалар көбөйүп кетип, чоң машиналарга ушулар алат экен. Бул илгерки эле союздар мезгилинен калган бюджеттик ишканаларды алып чыгып, ура кылып, ушундан калып кеткен адат. Ушундай традиция, салт. Жайларда биздин аялдар эмес, эркектер өздөрү демилге көтөрүп, Кудай кааласа мындайларды чечебиз деген үмүттөмүн. Жакында Сузак рай администрациясынын башчысы Аким мырза менен маек куруп келдим. Чыктым, ал 1-2 күн мурда ага дагы ушул нерсени айттым.
бюджеттик ишканаларда, мектептер жана башка жерлер азат кылынган, бирок саламаттык сактоо уюму азат кылынбаптыр. Мейли алар бошотулуп атса да бул иштен, бирок бул жалпы эле кыргызстандыктардын иши. Бардыгыбыздын милдетибиз тазалык сактоо. Ушул кезде бир нерсеге көңүл буруп койгонду дагы бир жолу туура деп таптым. Саламаттык сактоо тармагында көбүрөөк ушул жерге аялдар алып чыгылып трассага. Анан ушул оор жүктөр, баклажкалар топтоп, шиналарды алып, шпырып, ар түрдүү мына жолдон өткөн, ушул жерден өткөндөр кепат дегендей ар түрдүү уштай нерселерге душар болушат экен. Анан аким мырзага ушуну жеткиргенде ал айтты, чынында ал бүгүн мындай кыргыздын кыздарын трассаны шпырып, ушинтип чоң жерлерде мынандай ишембиликтерде катышуусу туура эмес. Аларга атайын ажыратылган участкалары, больницанын өзү, мектептерде мектептин өзү дегендей ушул территориясын тазалаганы туура. Бул жерлерге эркектерди алып чыгабыз. Жалпы ушул бюджеттик мекемелер дагы эркектерди алып чыккан туура болот деп, бул илгерки адат деп өзүнөн дагы сунуш чыгып калды. Мен дагы аны жеткирдим, мен дагы аны колдойм дедим. Эл дагы, анан саламаттык сактоо тармагынын кызматкерлери дагы ушуну суранган. Таныштар, кээ бирлеринин эжелери иштейт, карындаштары бар, анан апасы иштейт. Ошого бул туура эмес көрүнүш деп саламаттык сактоо тармагынан эми мындан ары трассаны тазалоого эркектер гана чыгат деген сөздү айтты. Мен ошону жолго коем, мен айтам, сунуш берем деди. Ошондой сунуштарды болуп турусу бир жакшы көрүнүш. Мындан ары менин оюмча дагы айтайын, ушул биздин жигиттердин дагы мындай жигитчиликке дагы туура келбейт. Туура дедим, ушул жигитчиликке дагы туура келбейт. Биз мына ушул жерде жашап, биздин кыздар, биздин аялдар, карындаштарыбыз, эжелерибиз чыгып алып трассаны тазалоосу бул эскиликтен калган ушундай туура эмес адаттардан бири. Мындан ары мындай нерселерди эркектер жасаса, андан сырткары мечиттин жамааттары дагы ошого уюшса, ушундай жерлерди мамлекетке жардам берип тазаласак. Калган нерселерди өздөрүнүн территориясында, мисалы медиктер өзүнүн оорукананын территориясында, мектептер мектептин территорияларында жасаса жакшы болмок. Достор, бул көйгөй боюнча кандай сунуштар бар, кандай сиздерде кеңештер бар, бардыгын комментарий түрүндө жазсаңыздар, жана ушуларды бир жагы чагылтырганга, жашоого амалга ашырганга бир жалпы эле Кыргызстандын эли менен аракет кылсак. Таштанды темасы бир эле Сузактын көйгөй эмес, бул жалпы Кыргызстандын, биздин элдин темасы. Кудай кааласа таштандыларды бирге чогуу алабыз, жана ушундай жамааттык жайларда биздин аялдар эмес, эркектер өздөрү демилги көтөрүп, Кудай кааласа мындайларды чечебиз деген үмүттөмүн. Ушул учурдан пайдаланып, ушул аялдарды эмгектен, мына трассаны тазалоодон токтотуп, туура бир жөндөмгө салганга сунуш берген, жана ушуну жолго коем деген Сузак рай администрациясынын башчысы аким мырза Баратбек Жалаловичке дагы мен өзүмдүн ыраазычылыгымды айтам. Жана бардык мекендештерди ошол таштандыларды тазалоо жана жалпы эле Кыргызстанда ушундай тазалык маданиятын өнүктүргөнгө салымымды кошконго чакырып кетем. Мен Урманов Жамшит,
жөнөкөй активистмин жана Жогорку Кеңеш депутаты Тазабек Икрамовичтин жардамчысы болом. Көптөгөн көйгөйлөр болсо, ушулай алып чыкканга аракет кылам. Мындан ары дагы ушул элибиздин интимагы, элибизде ушундай көйгөйлөр чечилишин ушундай максат кылып эле ушундай ниет менен гана аракетибизди улантабыз деген үмүттөбүз. Бул Сузак Бишкек-Ош жолу Топурак Бел участкасы, Бешкепе Топурак Бел участкалары. Достор, барыңарга чын ден соолук, жакшы маанай каалап кетем. Комментарийлерде ой пикирлериңерди жазыңыздар.